Президент Садыр Жапаров Апрель революциясынын баатырларын эскерди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 7 апрелде Апрель элдик революциясында курман болгон баатырларды эскерди. Атабейт улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде өткөн иш-чарага Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, премьер-министр Улукбек Марипов, Жогорку соттун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургуль Бакирова, экс-президент Роза Отунбаева жана Сооронбай Жээнбеков катышты. Алар 1916-жылы курман болгондордун 1937-1938 жылдардагы саясий репрессиянын курмандыктарын 2010-жылдагы Апрель элдик революциясынын баатырларынын мемориалдык жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бейитине гүл коюшту. Ошондой эле алардын урматына Кур'ан окулуп эскеришти. 2010-жылда Апрель окуяларында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке гүл коюшту. Президент Садыр Жапаров Апрель окуясынын башкы натыйжасы мамлекет демократиялык жолду тандап алганы болду деп билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы 2010-жылдын 7 апрель окуясына байланыштуу кайрылуусунда айтты. Жапаров 2010-жылы 7 апрелде Кыргызстан калкы өзүн тарыхый процесстин жигердүү катышуучусу жана бийликтин ээси экендигин көрсөткөнүн белгилеп, өлкөнүн эгемен тарыхында бул орду толгус жоготуулар коштолгон окуя болуп калаарын айтты. Hop! Da! Пересядь. Рычаг набрались. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تحسبن
Өткөн бийликтин кулашынын себеби коом жана бийликтин ортосундагы узак убакыт бою чечилбей келаткан карама-каршылык, адилеттикке, калыстыкка умтулуу, элибизди толуктап революцияга алып келген негизги күч. Март революциясы максатына жетпей калгандыктан апрель революциясы болду деп айтылат кайрылууда. Мамлекет башчы кайрылуусунда 7 апрель окуясынын сабагы катары бийликти тынч жол менен өткөрүү керек экенин белгилеген. Репрессияда ушу шейит болгон аталарыбыздын арбагына кечээки күндөрдө ушул жерде мекен үчүн шейит болуп кеткен ушул жерде агайын энелерибиздин арбактарына жалпысына багыштаган болдук. Кудай таала жаткан жерлерин жайлуу кылгын, топурактарын торко кылып, аттарын кайрылуу, имандарын саламат кыл я раббал аламин. Адабаннар бирахматика я архамар рахим.